Саламатсыз урматтуу теле көрүүчү, эфирде бир апта бою өлкөдө жүз берген окуяларды анализдеген Аптанёз программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. Бул апта өлкө үчүн бир топ маанилүү, ошол эле учурда абдан орунду окуяларга толду. Кыскасы, жогорку мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар, жолугушуулар болуп өттү. 10 мартта президент Садыр Жапаров Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен Бишкекте кызматташуунун мындан аркы багыттарын такташты. Бул аталган өлкөнүн башкы дипломатынын Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийинки алгачкы расмий иш сапары болуп калды. 11 мартта президенттин Өзбекстанга мамлекеттик сапары орун алды. Анын алкагында 22 документке кол коюлду. Кол коюлган документтердин арасында өкмөттөр аралык Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө макулдашуу, аткезчиликке каршы чогуу күрөшүү, суу, энергетика жаатында коргонуу жана башка тармактарда кызматташуу боюну өнүктүрүү боюнча макулдашуулар бар. Эки өлкөнүн бажы кызматтарынын маалымат алмашуусу тууралуу протокол түзүлдү. Саламаттыкты сактоо, билим берүү, спорт жана маданият жаатында, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча түшүнүшүү меморандумдарына кол коюлду. Бул жумада тагыраагы 11 мартта булуттан чыккан айга окшоп Дүйшөн Төрөкулов жогорку кеңеште пайда болду. Аталган депутат коррупцияга шектелип, абакта болчу. Таң калыштуусу, эл өкүлү качан чыкканы боюнча расмий маалымат айтылган жок. Эскертсем, Дүйшөн Төрөкулов коррупцияга шектелип, 15 январда кармалган. Сот анын бөгөт чарасын карап, 2 айга камакка алган. Ал өзүнө коюлган айыпты бардыгы жалган жала деп, өзүнүн кармалышын аша чабуу деп баалап жатат. Эми түшүнүктүү, ким өзүн күнөөлүүмүн деп айтсын. Албетте айыпты сот коет. Ага чейин бул аптада орун алган урунттуу окуялар менен таанышып алыңыз. Март, шейшемби. Чүйдө 44 жаштагы эркек киши өз энесин безин чачып өртөп салды. Шектүү Жайыл райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кайнатам денеме бычак сайган деп арызданган Жылдыз Өсөрбай кызы бүгүн маалымат жыйын берди. Окуя өткөн 2020 жылы 20 январда орун алган. Ал эми экинчи тарап коюлуп жаткан күнөөлөрдү четке кагууда. Жаңы кабыл алынып жаткан баш мыйзамдарды көпчүлүк депутаттар окуп эле адатынча шашып кабыл алып коюшту. Анткени алар дагы эле бир адамга баш ийип айткандан чыкпай жатат деген активисттер бул күнү көчөгө чыгышты. Президенттин атына Камчы Өкташевка каршы деп жазылган кайрылуу фейк экени аныкталды. Ал чындыкка дал келбеген чагымчылык калп. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. 10 март, шаршемби. Бектенов көчөсүнүн жашоочулары талаптарына бек турабыз деп жатышат. Алар Бишкек шаардык мэриясын жолду кеңейтүү аракетине каршы чыгышууда. А бирок шаардык бийликте бош келбейбиз, максатка жетебиз деп күрөшүүдө. Бири балашка десе, экинчиси дары болсун дейт. Жогорку кеңеште Жанар Акаев менен Бакыт Төрөбаев кайма айтыша кетти. Таалуу жерлерин айтып, бири-бирин айыптап киришти. Аялдардын саясатта ролу чоңбу. Бул жолку шайлоо өнүктүгүндө аял затына эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөр берилип жатат. Жада калса Боршайком аялдарды колдоп берүүгө чакырды. 11 март, бейшемби. Кара сууда 30 киши тамакка ууланып, экөө көз жумду. Уулангандардын эң кичүүсү 3 жашта. Алар кышка даярдалып жабылган салатка ууланышы мүмкүндүгү айтылууда. Ак үй ичиндеги көз боймочулук журналисттер тарабынан көзөмөлгө алынмай болду. Анын негизинде биринин ордуна башкасы добуш берген жоонсуз жарыян коомго тарап бир топ нараазычылыктарды жаратты. Коррупцияга шектелип кармалган депутат Дүйшөн Төрөкулов парламентке келди. Ал жогорку кеңештин бүгүнкү 11 марттагы жыйынына катышты. Дүйшөн Төрөкулов коррупцияга шек саналып 15 январда кармалган. Бул күнү Өзбекстанга мамлекеттик сапары менен барган Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду коңшу өлкөнүн премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Аба майданда Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик туулары илинип, кызыл килем салынып, ардактуу кароол тизилген. 12 март, жума. Орусияда өрт кырсыгынан кыргызстандык мигранттардын 2 баласы каза болду. Кырсык 11 мартта Сургут шаарында жеке тамдардын биринде болгон.
Президенттин Өзбекстанга мамлекеттик сапары алкагында 22 документке кол коюлду. Эң негизги документтердин бири эки өлкөнүн бажы кызматтарынын маалымат алмашуусу тууралуу протокол түзүлдү. 12 марттан тартып жергиликтүү шайлоого үгүт иши башталды. Ага биздин Нур телеканалы да өз даярдыгын көргөн. Тагыраагы 17 марттан тартып партия мүчөлөр Нур телеканалынын чоң формат көрсөтүүсүндө теледебаттарын баштайт. Кайнатам денеме бычак сайган деп арызданган Жылдыз Өсөрбай кызы 9 март күнү журналисттерге маалымат жыйын берди. Бул үйрөй учурган окуя өткөн 2020 жылы 20 январда Ош шаарынын Ички иштер министрлигинде катталган. Учурда тергөө иштери улантылып жатыптыр. Нааразы болуп жаткан келиндин жакындары күнөөлүү деп шектелип жаткан Өсөрбай кызынын кайын атасы Райымжан Аматовдун жазага тартылуусун талап кылып жатышат. Ал эми айып коюлуп жаткан тарап тагыраагы 25 жаштагы келиндин кайын журту бул маалыматтарды четке какты. Ал эмес бычак сайган деп айтылган кайын ата Куран кармап карганып да жиберди. Алардын чындыгы боюнча ошол күнү келини Жылдыз Өсөрбай кызы ачууланып, терс сапаттарын көрсөткөн жана бычакты өзүнө өзү сайып жибергенин билдирүүдө. Бул көрүнүш 100дөн бири ачыкталган окуя болушу мүмкүн. Айтылбаганы, жаап жашырылганы, анын арты каргашалуу учурлар менен аяктаганы дагы бар. Мындай жагдайлар соңку кездерде социалдык тармактардын активдешүүсү менен коомчулуктун көңүлүн бөлүп, аларга психологиялык укуктун жактан көмөк көрсөтүүгө жол ачылды. Ош, Бишкек шаарларында 8 март күнү аялдардын укугун коргоого арналган жүрүштөр жүз берди. Бирок мен жакынкы келечекте, абдан жакынкы мезгилде аялдарды коргоого арналган жүрүштөргө, митингтерге зарылчылык калбайт деп ишенем. Балки мындай иш-чаралар маанисин, ордун жоготот. Анткени келечек муун, бүгүнкү муун бирөөнүн укугун тебелебейт жана эч ким тебелентпейт. Азыр дээрлик аял эркек, кыз жигит жалпы эле жынысына карабай адамзат коому билимдүү болууга умтулган этаптан өтүп жатат. Билимдүү коомдун өкүлдөрү болсо бирөөгө кол тийгизмек тургай кемсинтүүгө акыл даремети жол бербейт. Менин ишенимим, тилегим дал ушундай. Бул оюм менен 8 мартта Ош, Бишкекте өткөн жүрүштөргө караманча каршымын. Бизде азыр зордук, зомбулук түп тамыры менен жок деп айта албайм. Бар үчүн өкүнүчтүү окуяларга күбө болуп, жан дүйнөбүз жанчылып жүрөт. Бирок ошол эле учурда баш ийбе, чай куйба, дагы башка урандарга кошулбайм. Биздин салтта ала качуу жок деп айтсам да, ийилип чай сунуу, ийменип, ыйбалуу мамиле жасоо сакталып калууга тийиш. Ошого чейин эч акыйкат жок, эч ким сурабайт, бул кызды да буяктан сурабайт. Ошо мен айт. Бул жуманын башында кайнатасынан зомбулук көргөн 25 жаштагы Жылдыз Өсөрбай кызы өзүнүн жакындары менен бирге маалымат жыйынга чогулушту. Алар 3 айдан бери тергөөнүн жыйынтыгы жок болуп жатканын айтып, орган кызматкерлерине нааразы болушкан. Бул өткөн окуя 2020 жылдын 20 январ күнү орун алган. Анда кайната менен келин ортосунда пикир келишпестик жүз берип, анын кесепети менен келин бычактан жарадар болгон. Бул убакка чейин жабырлануучу кайын атасы тарабынан зомбулук көрүп келгенин мындагылар айтып чыгышкан. Анан 10 күн карап жатты. 10 күндүн ичинде 2 күн реанимацияда жатты. Реанимацияда чыккандан кийин палатага чыкты. Палатага чыкканда күйөөсү кирди. Күйөөсү киргенде анан кийин атаңыз мени өлтүрүп коеюн деди деп кызым ошентти. Ошондо мен эч өзүмдү токтото албай калдым. Барсам уже операцияга кирип кетиптир. Анан тепкичте кайненеси Марал, кайнагасы Майрамбек Аматовдор отурушуптур. Отурган экен, анан эмне болду, эмне ондой бычак сайылып калды, колуңан келгенин кыл, эмне кылып аласың, сайылса өзү жыгылып сайылып калды да деп беттен алып. Жылдыз Өсөрбай кызы менен Мирболот Райымжан уулу 2015 жылы баш кошушкан. Алардын ортосунда бир уул, бир кызы бар. 5 жылдан ашуун убакыт аралыгында кайын атасы тарабынан ар кандай зомбулукка туш болгонун жабырлануучу билдирди. Ал эле эмес, кайын атасы ачууланып чачын кесип салганын да маалымдаган. Турмушун сактап калуу максатында бул убакка чейин эч бир тарапка арызданбаганын айтууда. Кайнатам тараптан зордук зомбулук көп эле көрсөтүлгөн, ооба. Ошо окуя болгондон кийин дагы кечирим сурап келишти. Больницага дагы барды, үйгө дагы келип атышты.
Кечирим сурап көп эле келишти. Анан ошол немеден соттон чыгып алгандан кийин неме кебей коюшту кийин. Өзүм сайдым деп айткын деген, анан жаздырып коюшкан мага. Өзүм жыгылып түшүп сайылып калды деп жаздырып алышкан. Ошо мыйзамдуу түрдө немесин алсын, жазасын алсын. Бул өткөн окуядан кийин кайненеси күнөөнү келинге оодарууга аракеттерди көргөнүн жана келиндин мойнуна алуусун талап кылганын да ачыкташты. Ал эми шектүү делген келиндин кайнатасы Райымжан Аматовдун баш коргоо чарасы каралып 2 айга камакка алыныптыр. Шаардык сот тарабынан учурда үй камагына чыкканын айтышууда. Кайнатасы сайып койгон бычакты. Ошого наразымын мен. Камалсын. Азыр эркиндикте жүрөт деңиз. Үй камагында деп жүрөт да азыр. Каралбай атат. Бул окуянын чоо жайын кенен билүү максатында Райымжан Аматовдун үйүнө бардык. Ал жогоруда айтылган маалыматтарды четке кагат. Ошол күнү келини Жылдыз Өсөрбай кызы ачууланып терс апаттарын көрсөткөн жана бычакты өзүнө өзү сайып жибергенин билдирүүдө. Бул убакка чейинде эч кандай зомбулук көрсөтүүлөр болгон эместигин айтат. Өзү көрүнүлүү болуп турат. Мейли ол көрбөсө Кудай көрүп турат. Аркы дүйнөдө жооп беребиз. Жообу күчтүү болот мындайдынчы. Мен да Кудай деген адаммын, келсин, жашасын. Ортодо 2 бала бар. Бул да үйлөнөт жобусум ажырашса. Ол эрге тиетүүбей Кудайдан. Балдарга кыйын болот. Балдар азыркы заманда эмне болуп атат? Жаман ишке жүрүп кетип атат. Чоңоет ошо балдар делечи. Келсин, жашасын, тиричилигин кылсын. Мен бошот, биз чыгып кетебиз чалынып көз. Үйлөн бошот. Антип жалган сүйлөбөсүн. Уран кармап туруп алып берем. Мен бул курулай доомат бул болбойт да, сайды дегенчи. Мен урандын эмесимен эме алып берем. Мен сайган эмесмин. Ушул келин бул кантип эме болуп жүрөт? Жогорудагы маалыматтарды уккан Аматовдун улуу баласы Майрамбек Аматовда маалымат берүүнү суранган. Ал Жылдыз Өсөрбай кызынын ойлоп тапкан жомогу катары сыпаттоодо. Анын бул кылыгы алардан батир өндүрүү максатында жасалып жатканын белгилеп, күч кызматкерлеринин туура териштирип берүүсүн да талап кылып чыкты. Бул квартира алдырып алабыз деп жалган жалаа менен бул кишини каралашып, үй бүлөсү менен бул кишини ушу каматканга чейин барабыз. Эгер үй алып бербесеңер деп бизге видео съем жазган социалдык тармактардан жазгандары дагы бар, башкалары дагы бар. Бул жерде бар. Биринчиден, экинчиден бул жерде көргөн эки кызы менен баласы олтурган ошол эмедечи. Основной свидетельдердин бири ошол эки баласы. Эки баласынын алдында өзүн өзү сайып алган. Ал тууралуу ошо балдары өзү айтып берип атат. Тоже бизде видеолору бар балдарын айтып, эч ким андай кысымда көрсөткөн эмес. Бирок ошолорду тергөөчү эч ким сураган жок. Ал эми Жылдыз Өсөрбай кызы окуя болгон күнү тамак кылып жаткан учурда чалынып кетип, кокусунан бычак сайылып кеткенин, шектүүнүн жаш курагын жана башка себептерин эске алуу менен үй камагына чыгарылганын Ош облусунун сотунун басма сөз кызматы маалымдаган. Соттук медициналык экспертизасынын корутундусуна ылайык жабырлануучунун жаракаты курч, кесүүчү буюмдун таасиринде пайда болгонун, курсагынын астыңкы бети адам өзүн өзү бычак менен жаракат келтирүүгө мүмкүн болгон дене бөлүгүндөгү болгондугу көрсөтүлгөнүнө, мындан сырткары Ош шаардык клиникалык ооруканасынын 2020 жылдын 28 декабрында номер 763 сандуу катына ылайык бейтап ЖÖ кызынын акыбалы жакшы болуп, чыгууга даярданып жаткандыгын билдиргенине негиздеген. Тергөө иши боюнча Ош шаарынын ички иштер кызматына кайрылдык. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын 138 беренеси тагыраагы денеге оор залал келтирүү менен катталган. Учурда соттук медициналык териштирүүлөрдүн жообу чыгарылган. 23 декабрь күнү Ош шаардык сот тарабынан баш коргоо чарасы каралып, ага 2 ай камак түрү тандалып алынган. Андан кийин апелляционный арыз областной сотко жазышып, наразы болушуп шаардык соттун чечимине. Ал жактан үй камагына чыгарылган. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулаймон ата милиция бөлүмүндө тергөө жүрүп жатат. Тийиштүү экспертиялар толугу менен чыккан. Бүгүнкү күндө тергөө аягына чыкты. 1-2 күн ичинде сотко өткөзүлүп берилет. Бул иш боюнча териштирүү иши уланууда, жакынкы убакыттын ичинде сотко өткөрүлүп берилет. Ал эми сот ким тарабына чечим чыгарат, азырынча белгисиз бойдон калды. Сен жалгыз эмессиң! Сен жалгыз эмессиң! Сен жалгыз эмессиң!
Жогоруда айтылган окуядагыдай көрүнүштөр өлкөдө жүздөп саналат. Бул көрүнүштөргө чек коюу үчүн жан үрөп аракет кылгандар да жок эмес. Ал эми жуманын алгачкы күнү тагыраагы 8 март аялдардын эл аралык күнү белгиленди. Ага ылайык өлкөнүн борбор калаа болгон Бишкек шаары жана Ош шаарларында активисттер аялдардын укугун коргоого арналган тынч жүрүшкө чыгышты. Ага катышкандар аялдар зомбулугуна каршы ураандарды көтөрүштү. Бирок калктын айрым катмары буга макул эместигин айтып, сындапта жатышканы ачык айрым. Бул маршка чыккандардын максаты ошол аялдардын зордук зомбулуктан коргоо жана сактоо болгондо ошол көйгөйгө биздин коомдун көңүлүн бурдуруу, деги эле биздин аялдардын болобу, ошол эле эркектердин, бийликтегилердин ушул көйгөйдү чечүүгө көңүлүн бурдуруу болуп саналганда, ооба баягы чакырыктары бир аз мындай башкачараак болуп калышы мүмкүн баягы. Бирок негизи түпкү баягы максаттары туура биздин заманга мындай көйгөйгө туура келет. Бул көйгөйдү чечишибиз керек. Укугун тебелеткиси келбеген аялдар жыл сайын ураан чакырып чыгып жатып, бир топ тең укуктуулукка да жетишип жатат десек болот. Алсак быйылкы өтүп жаткан жергиликтүү шайлоодо 30% квота берилип, аялдардын саясатта мүмкүнчүлүгү кеңейтилди. Эми мындан кийин аялдарда өзүнүн укугу менен милдети бирдей болуш керек. Эгер эркектерге салыштырмалуу аялдар мынагы коомдогу аял затынын болуп турган көйгөйлүү маселелерин алар жон терisi менен сезип, бар жокту билет. Ошентсе дагы биздин өлкөбүздүн социалдык экономикалык багытындагы өнүгүү жолун аялдар көйгөйлөрү ушул нерсенин баарын тең ошол аялдар өздөрү отурса, жакшы маселелерди чечип, алдыга жылдырат деп ойлоймун да. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргызстанда январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 1 мартта белгилегендей, зомбулуктун басымдуу бөлүгү Бишкек жана Чүй облустарында болгон. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Аптанюс үчүн. Конституциянын жаңы долбоору чексиз бийлик, укуктук басмырлоо жада калса жамалган долбоор деп да баа берилип жиберилди. Дегенменен Жогорку Кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алып берди. Тактап кетейин. Бул аптада Жогорку Кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун референдумга коюу жөнүндө мыйзамды колдоду. Башкы жана маанилүү долбоор бир гана өлкө башчысынын кол коюусун күтүп турат. Бирок президент кол койбой коет деген тобокелчиликке орун жок. Жада калса 200% колдойт деген ишеним кепилдиги жогору. Андыктан мамлекет башчысы кол койсо 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен чогуу референдумда өтөт. Айрым депутаттар парламентте долбоорго добуш берүүдө депутаттарга басым кысым болгонун, айрымдары сессияга катышуу үчүн атайын чет өлкөдөн учуп келгени да айтылып жатат. Кээ бири тергөө агынан да чыгып келди. Ошентип Жогорку Кеңеш Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу документти 11 мартта дароо 2 жана 3 окууда кабыл алды. Долбоорду 94 депутат колдоп, 6 каршы добуш берди. Каршы добуш берген депутаттарды да ата өтөйүн, анткени бармак менен санасаң жеткидей сандалар. Кимдер дейсизби? Жанарбек Акаев, Дастан Бекешев, Бакытбек Жетигенов, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко жана Чынара Урумкалиева. Freedom House уюму болсо өзүнүн баяндамасында Конституцияны кайра жазып чыгуу аракети менен Кыргызстан Борбордук Азиянын сөз эркиндигине чектелген башка өлкөлөрдүн катарына кирет деп айтып жатат. Бүгүн Ак үйдүн алдына жарандык коомдун өкүлдөрү чогулушту. Аттуу баштуу саясатчылар катышкан бул митингде Жогорку Кеңештин депутаттарына байланышкан маселелер көтөрүлдү. Алардын кызмат алып баруусу мыйзамсыз экени айтылып, тарап кетүүсүн талап кылышты. Анткени эл өкүлдөрүнүн функциясы эбак эле бүткөн деп жатышат. Негизги кайсы талап менен чыктык элек? Ушу чимкириктер жолобосун. Кайрадан шайлоодон өтүп келген чимкириктер, коррупционерлер, жемкорлор жолобосун деп чыкпадык белек? Эмне болду тескерисинче мына өзүңөр көрүп атасыңар. Булардын саясаттагы жашоосу мөөнөтсүз узарды.
Ушуларды кетире турган күч жокпу. Мөөнөтү бүттү. Кетиш керек, тараш керек. Тарабаса дагы жөн эле отуруп тургула. Деш керек эле да. Анткени буларды төңкөрүш кылып бийликке келген адамдар курал катары колдонуп атат. Чогулгандар колдоруна түрдүү плакаттарды көтөрүп алышкан. Анда конституцияга каршыбыз, парламент тарасын деген өңдүү жазууларды көрүүгө болот. Акцияга ондогон милиция кызматкери тартипке көз салып, митингдин катышуучуларын тротуардан өткөрбөй курчап турушту. 11 апрелде эгерде референдум боло турган болсо, Чимкирик атка конгон азыркы парламенттин айрым депутаттары да наразычылыкка келип катышты. 5 жыл аралыгында тил алчак болуп, жалтактап иш алып барган мойнуна алган Дастан Бекешев өңдүү эл өкүлдөрү кесиптештерин акыйкаттуу болууга чакырды. Эмнеге дегенде Конституциянын жаңы долбоорун шашылбай карап, элдин пайдасына чечип берүүнү айтышты. Ушундай эле пикирди карманган Исхак Масалиев буларга токтолду. Бийлик эч кимге эч качан мураскорлукка ийгиликтүү калган эмес, калбайт. Бийлик эч кимге түбөлүккө берилбейт. Убакыт келет, жооп берген күн болуп калат. Азыр кеч эмес, токтотуш керек. Мен кайрылат элем жогорку кеңештин депутаттарына, токтоткула. Мен кайрылат элем президентке, токтоткун. Biz Soronbay Şaripovичке кайрылганбыз. Токтоткун бул башбуздукту. Токтоткун жаман бүтөсүн дегенбиз. Артык тарых кайталанып атат. Ар бир өз жолу менен. Мен кубанып атам, мына көп жаштар катышып атат. Бекем тургула балдар, коркпогула эч кимден. Уюштуруучулардын бири Жеңиш Молдокматов ар бир депутатты сотко бере тургандыгын айтууда. Себеби баш мыйзамдын жаңы долбоорун алар биринчи окууда жактырып берип койду. Эч кандай коомдун пикири эске алынган жок. Бардык бийликти бир колго топтоп беришти. Мунун арты жакшылыкка алып барбайт деген саясатчы. Ошол үчүн эл өкүлдөрүн жоопкерчиликке тартуу керек деп жатат. Эртеңден баштап парламенттин ар бир депутатын, персонально ар бир депутатын сотко беребиз. Эки берене менен. Узурпация власти бул конституцияда эң оор кылмыш деп көрсөтүлгөн. Экинчи бул сговор. Президент Жапаров менен парламенттин депутаттары в сговоре биригип алып, мыйзамсыз иштерге барып атышат деп эртеңден баштап бардыгын сотко беребиз. Эртең сот карабай коюшу мүмкүн. Себеби бүгүн Жапаровдун көзүн карап турат соттун баары. Бирок бийлик түбөлүк эмес. Дүйнөдө 4 империя талкаланган. Садыр Жапаровдун бийлиги да бүтөт. Мына ошондо отурган ак үйдөгү депутаттын бардыгы жооп берет. Ал арада өзүн кудай катары көрсөткүсү келген Арсан Алайдын тарапташтары да митингке келип кошулуп калганын көрдүк. Алар деле айтылып жаткан талаптар менен макул. Болгону аламдан түшүп жаткан мыйзамдар менен жашасак туура болот эле деген ойлорун ортого салышты. Бул жердик жашоодогу мыйзам адамзатка ажал азаптыгын алып келет. Анткени кыргыз эли батыштын саясатына, батыштын динине бардыгына кирип алган. Кыргыз элинин улуулук өзүнүн мыйзамы, аламдан түшкөн мыйзам менен гана өнүгөт. Башка жол жок. Ишенесиздерби, ишенбейсиздерби, бул болчу нерсе. Аламдан түшкөн мыйзам мүмкүн да. Табыгы илим түшүп атат. Ошо сабакка келсеңиздер түшүнөсүздөр. Эми бул жерде айтып отуруш. Баса белгилеп кетчү нерсе. Бүгүнкү акция бул башталышы гана экен. Мындан ары да ушундай эле көрүнүштөр уланып турат. Качан талаптар аткарылмайынча наразычылыкка чыкканыбыз чыккан деген активисттер аягына чейин болобуз деп жатышат. Бүгүн биздин биринчи митинг мындан ары эгерде талаптарды аткарбаса, парламентти таратпаса, мына ушундай талаптарды эл өкүлдөрү эске алат болду экен деген суроо ал өзүнчө маселе. Анын эртеси эле баш мыйзамдын жаңы долбоорун референдумга алып чыгууну депутаттар карады. Жыйын бир канчалаган талаш тартыштар менен уланды. Эми кээ бир депутаттар капа болбогула төө десе бээ деп атасыңар да. Биз эмне дедик? Конституциянын ичине кирип талкуу кылып атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле Конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Туугандар, Атамбаевдин учурунда анттым эле мынттым эле деп азыр баатыр болуштун кереги жок. Ал учурда силер Атамбаевге эмне дегенсиңер? Анын жообу берген жообу баарыбызга белгилүү. Эл абдан жакшы билет. Жанар Акаевдин трибунага чыгып сүйлөгөн сөзү Бакыт Төрөбаевга барып түз тийди көрүнөт. Ал дагы жооп катары ачуу сын менен кеп козгоду. Кыскасы бири-биринин абийирин ачып, ага шек келтирип жатышты. Азыр Жанар Акаев кыйытып мындай айтып кетти да, мен адресиме. Мен бир президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Президент мага айткан сындарды мен үчүн ал дары деп коем. Бирок баласы атасын саткан бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким болдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле. Сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу? Инем. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Маралдыктагы укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз.
Атаңыздың татықты уылып алған жоқсыз керек болса сіз. Ошол жерде. Сіздің атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Бири-бирин дарегине таш ыргытышкан депутаттар эски жараларды чукуп басып өткөн жолундагы кайчылаш учурларды бир сыйра эскерип да өтүштү. Иним Жанар, сен айтасың, намаз окутасың. Сен эмне ушу президенттер мен намаз окуган көрдүң беле? Биз намаз окусак өз үчүн окуйбуз. Кудайым деп биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне көрдүң мен бул жерде? Кайсы болгон 16 жылы эмне болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп сен эмес белең. Сени бул жерде өстүргөн ушу киши. Сени көтөргөн ушу киши. Сен анан кийин бел коюп, далын коюп кетип калбадыңбы сен? Менмин бул жерде. Мен аларга бир да президентке мен милдет койгон эмесмин. Бир дагы мен аларды мындай аткарам, бун жасайм деп айткан эмесмин. Ошон үчүн сен билип алгын ким экенин. Сен мына ушу Атамбаевда сен жүргөнсүң ушу жерде намаз окуп. Сен ушу аткарган иштерин, айткан жасаган жумуштарды сен аткаргансың сен. Ошон үчүн мага сен мына кылбагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далил менен айткын сен. Далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы. Жогорку кеңештин бул күнү да адаттагыдай талаш тартыштар менен аяктады. Негизги маселе катары каралып жаткан баш мыйзамдын долбоору кайсы бир себептер менен кийинки күнгүгө жылып кетти. Мен бир чакырып кетет элем да. Түшүнбөй айтасыңар, биз түшүнүп атабыз деген сөздөн алыс бололучу. Анын эртеси кайрадан депутаттар баш мыйзамды референдумга алып чыгуу үчүн чогулушту. Анда экинчи, үчүнчү окууну бир күндө карап, шашылыш чечим чыгарышты. Тактап айтканда жыйынга катышкан 100 депутаттын 94-ü макул деп, 6 каршы деген добушун беришти. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Апта Ньюс үчүн. Бул теманын карааны алыста элегинде айтып калайын. Президент Садыр Жапаров Москвада мекендештер менен жолугушуу учурунда долбоор чийки экенин мойнуна алган. Эми ошол чийки деп атаган баш мыйзамдын жаңы долбооруна кол коёбу? Кеп ошондо. Мамлекеттик деңгээлдеги жолугушуулар саясий, социалдык, стратегиялык багыттар жөнүндө да кеп козгобосом болбойт. Бул аптада Түркиянын сырткы саясий мекемесинин жетекчиси Мевлют Чавушоглу 10 март Кыргызстанга келди. Бул жолугушуу бетме-бет форматта өттү. Анда саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташуунун актуалдуу багыттары боюнча пикир алмашуу болду. Бул аталган өлкөнүн башкы дипломатынын Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийинки алгачкы расмий сапары болуп калды. Жапаров быйыл кыргыз-түрк дипломатиялык мамилесине 30 жыл боло турганын жана анын деңгээли жогору экенин белгиледи. Акыркы айларда эки мамлекет ортосунда бир катар маанилүү маселелер чечилгенин айтып, коронавируска каршы күрөшүүдөгү жардамы үчүн Түркияга ыраазычылыгын билдирди. Мындан тышкары президент Кыргызстан тарап Түркияга 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруудагы тажрыйбасы менен бөлүшүүгө жана көмөктөшүүгө даярдыгын кошумчалады. Деген менен түрк министри Мевлют Чавушоглу сөз арасында Кыргызстан үчүн таалуулуу Фетхуллах Гүлен темасын дагы козгой кетти. Билим берүү жана илим тармагында кызматташтыгыбыз өнүгүп жатат. Мариф фонду Кыргызстанда башталгыч мектептерден лицейге чейинки билим берүү жайларын ачып, сапаттуу билим берет. Билим берүү жана башка тармактарда ФЕТО сыяктуу террордук уюмдарга муктаждык жок. Алар биз үчүн коркунуч, улуттук коопсуздук үчүн коркунуч. Биз дегенде Түркия эле эмес, Кыргызстан үчүн да коркунуч деп айта алам, деди түрк министри. Кыргыз-түрк мамилесине чыйкан салган бул окуянын түп тамыры төмөнкүдөй. Түркияда 2016 жылы 15 июлда аскердик төңкөрүш жасоо аракети болуп, аны расмий бийлик АКШда бозгунда жүргөн Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери жасады деп айыптап келет. Бул төңкөрүш аракетинде 250дөй адам каза тапкан. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери бул дооматтарды четке каккан. Мындан кийин түрк бийлиги диний алым Фетхуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин жабууну кыргыз бийлигинен талап кылган.
Аптанын шаршемби күнү президент Садыр Жапаров Бишкекте Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоğlu менен жолукту. Анда кызматташууну мындан аркы саясий, соода-экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташуунун актуалдуу багыттары боюнча пикир алмашуу болду. Урматтуу Мевлут Чавушоğlu мырза, сиздин бир тууган кыргыз жергесине расмий сапар менен келишиңиз өз ара кызыкчылык жараткан маселелер боюнча эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошот деп ишенем. Акыркы жылдары түзүлгөн кыргыз-түрк саясий диалогунун деңгээлин канааттануу менен баалайм. Өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүүгө, мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, биргелешкен ишканаларды түзүүгө, агрардык сектордо ошондой эле текстиль, тоо кен, гидроэнергетика жана башка өз ара кызыкчылык жараткан тармактарда кызматташууну өнүктүрүүгө чакырамыз. Ушуга байланыштуу эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн деңгээлин 1 миллиард долларга чейин жеткирүү максатын ишке ашырыш үчүн максималдуу күч аракетибизди жумшашыбыз керектигин баса белгилейм. Түркиянын тышкы саясий жетекчиси да ушул өңүттө кенен кеп кылып, Кыргызстандагы окуяларга жакындан көз салып турарын белгилеп, президенттик шайлоо менен референдумдун ийгиликтүү өтүшүн кубаттады. Анкара буга чейин Бишкекке бозгундагы динiyatчы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери боюнча талап коюп келчү. Чавушоğlu бул сапарында да Кыргызстан үчүн талуулуу Фетхуллах Гүлен темасын дагы сөз арасында козгой кетти. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın билим берүү жана башка тармактарда Түркияда тыюу салынган ФЕТО сыяктуу террордук уюмдарга муктаждык жок. Алар биз үчүн коркунуч, улуттук коопсуздук үчүн коркунуч. Биз дегенде Түркия эле эмес, Кыргызстан үчүн да коркунуч деп айта алам. Муну ар дайым айтып келе жатабыз. Ал сыяктуу террордук уюмдар жана кылмыштуу топтордон буйруса кутулабыз. Билим берүү жана илим тармагында аталган өлкө менен кызматташтыгыбыз өнүгүп жатат. Маариф фонду боюнча келишимге былтыр Анкарада эки өлкө ортосундагы келишимге кол коюлган. Фонд Кыргызстанда башталгыч мектептен лицейге чейинки сапаттуу билим берип, сапат мектептеринин альтернативи катары ачылмак болгон. Мунун баары террордук уюмдардын алдын алууга арналгандыгы айтылган. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Ошол жактан да Маариф фонду менен сиз куруп атканда мектептерди баягы Себаттын мектептерин жок кылбай, Себаттын мектептин сактап калганга да аракет кылыңыз. Аякта деген башка жерден келип эч ким окуган жок, башка мамлекеттен келип. Кыргыздын жигиттери окуган, кыргыздын кыздары окуган. Ошол Турциянын мамлекеттин бизге кылып аткан жардамы аябай күчтүү, аябай жакшы зор салым кылып атат. Жакшы мектептерди салабыз деп атат. Ошол мектептерди салганда дагы Сапат мектебин мындай жаман деп бирөө да биз билебиз кимге алар аны байлап аткандарды. Бишке тиешебиз жок ал кишиге, ошо кишиге байлангыч. Биз 4 жыл окуганбыз, 4 жыл ал кишини уккан да эмеспиз. Билим берүү министри Маариф фонду мектептерди Кыргызстанга куруп берген күндө дагы Сапат мектептери буга чейинки келишимдердин негизинде ишмердүүлүгүн улантаарын белгилеген. 2018-жылы эки өлкөнүн президенти бул боюнча келишимге кол койгон. 2019-жылы өкмөт аралык макулдашуулар болчу. Ошонун негизинде 2020-жылдын ноябрь айында билим берүү министрлиги да келишимге кол коюп берди. Алар мектебин ачуу жөнүндө иш аракеттерди эми башташты. Себат тууралуу эч кандай баягы каршы бир маселе жок азырынча. Себат өз ишмердүүлүгүн өзүнүн улантат. Алар жөндөн жөн келген эмес да, өз мезгилинде биздин эле ошол өкмөт, биздин эле ошол мурунку экс-президенттердин келишими менен келишкен да. Мындай айтканда юридикалык келишим, договор түзүлгөн да. Маанилүүлүгү ошол мектеп кандай билим берип атат биздин окуучуларга. Ал эми мектептин жабылышы же жабылбашын бийлик чечпеш керек. Бул маселени бир гана ошол окуп аткан окуучулардын ою менен ата-энелер чечиш керек. Ал эми кыргыз жарандарында да азыркы Сапат, мурдагы Себат мектептерин жабыш керек дегендер да жок эмес. Маселени ичинен түшүнбөгөн жарандарга анчалык маанилүү сезилбегени менен аталган мектепте иштеп жүргөн мугалим төмөнкүлөрдү айтып берди. Менин оюмча кооптонуу бар. Анткени мен ошо түрк лицейде иштегенмин. Булар алгачкы жолу иштеген мезгилде балдарга берген билим тарбиясынан мен байкаганмын да. Тарыхтан, география, жанагындай озек сабактардан үйрөткөнү боюнча дүйнөдө түрктөр гана түрк барын басыш керек, орустардын эмесин төмөндөтүп абдан. Анан биз тарыхыбыз эсир менен да, мисалы үчүнчү биз ошону окутканбыз да. Кыргыздын тарыхын вообще эле окутпай, эч кандай көңүл бөлүнбөй жатканын биз байкагандан кийин айттык да. Силер Кыргызстанга келип алып биздин каймак балдарыбызды терип алып атасыңар. Жалаң отлично окугандар терип алып атасыңар. Биздин келечегибиз, биздин келечек кадрларыбыз.
Андан тышкары социалдык теңсиздиктин күч алуусуна да себеп болуп жатканын айткандар да бар. Анткени бул мектептерде карапайым үй бүлөнүн баласы билим алууга мүмкүнчүлүгү төмөн. Ошол эле учурда аталган мектептерде билим берүү сапаты жогору экендиги да талашсыз. Бизге азыр булардын эң тескери таасири элди экиге социалдык жактан бөлүп койду да. Кандай жакшы окуган балдар акчасы жок ошол мектепке кирип окуй албайт. Алар болсо башка бир жөнөкөй мектептерде окуп, анан алардын колунда барлар болуп, элди экиге бөлгөнү мени өкүндүрөт. 2020 жылдын ноябрында Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анкарага барган кезде да Мевлут Чавушоğlu Туркияда тыюу салынган фето тоонун жактоочуларынын ролу Кыргызстанда бар экенин жана өлкө үчүн бул коркунучтуу экенин эскерткен. Туркиянын башкы дипломаты Кыргызстандын жаңы бийлигине ушуну менен экинчи жолу Гүленчилер темасын кабыргасынан коюп жатат. Эскерте кетсек, Феткуллах Гүленди Түркиянын өкмөтү бийликти басып алууга аракет кылган деп күнөөлөп, террордук идеяларды жайылтуучу радикал катары баглап кызматташкан өлкөлөрүнөн анын билим берүү мекемелерин жаптырууну талап кылып келет. Илья Санарбай уулу, Аскар Маратов, Автоньюз, Бишкек. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш дүйнөдөгү ар кыл жаңжалдардан улам 10 миллиондогон адамдар ачарчылыктын запкысын тартып жатканын жана ачарчылыктын алдында турганын билдирди. 11 мартта Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, Гутерриш дүйнө өлкөлөрүндө бул катастрофанын алдын алуу үчүн 5,5 миллиард доллар бөлүп каржылоого чакырды. Азыр тезинен чара көрбөсөк, миллиондогон адамдар ачарчылык жана өлүмдүн босогосунда турат, деди Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы. АКШнын президенти Джо Байден болсо 1,9 триллион доллар жардам каралган пакетке кол койду. Президенттин айтымында бул каражат коронавирус кризисинен жапа чеккен катардагы америкалыктарга көмөк болмокчу. Бөлүнгөн каражат эмдөө, чакан бизнести колдоо, жумушсуздарга, балдарга жөлөк пул төлөөгө сарпталат. Америкалык маалымат каражаттары санап чыгышкандай жардамды үй бүлөлөрдүн 90% ала алат. Украина аэрокосмостук кыймылдаткычтарды чыгарган Motor Sich компаниясын улутташтырууну көздөдө. Бул компаниянын акциясынын көпчүлүк бөлүгүн кытайлык компания сатып алган. Расмий Киев мындай чечимди компания мамлекеттин коргоо тармагы үчүн стратегиялык мааниге ээ экендигин эске алып, кабыл алганын билдирди. Армения кийинки аптада аскердик машыгууларды өткөрүүрүн жарыялады. Ага чейин дал ушул учурда аймактагы башкы каршылашы болгон Азербайжандын куралдуу күчтөрү да машыгуу өткөрүүрүн кабарлаган болчу. Армениянын коргоо министрлиги машыгууларга 7500дөн ашуун аскер, 200дөй ракеталык артиллериялык курал, 100дөй бронетехника, 900дөн ашык абадан коргонуу техникасы, авиация тартыларын жарыялады. Ал эми Азербайжан болсо 15-18 марттагы машыгууга 10 миңдей аскер, 100дөн ашык танк, 30дай аскердик учактар катышарын билдирген. Эки мамлекет ортосунда былтыр күзүндө Тоолук Карабак үчүн 6 аптага созулган куралдуу жаңжал орун алган. Бул согуш Азербайжандын, Армениянын жана Орусиянын жетекчилиги кол койгон атышууну токтотуу тууралуу 3 тараптуу келишимден соң жыйынтыкталган. Ал учурда Тоолук Карабактын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, аймакка тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын аскерлери киргизилген. Куралдуу кагылыштын жыйынтыгында миңдеген аскерлер курман болгон. Андан кийин Арменияда саясий кризис күч алды. Орус оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Владимир облусундагы Кальчугина тергөө абагынан башка жабык жайга которулду. Бул тууралуу саясатчынын Твиттердеги баракчасындагы билдирүүдө айтылат. Анда 12 мартта Навальныйга ар кандай себептерди айтып, жактоочуларын ага киргизбей коюшканы, түштөн кийин тергөө абагынын кызматкерлери саясатчынын башка жакка которулганын айтышкан. Оппозиционер кайсыл жакка которулганы белгисиз. Буга чейин Ведомости гезити федералдык жаза аткаруу кызматындагы булактарга таянып, Владимир облусундагы Покров шаарындагы номер 2 тергөө абагына которулушу мүмкүн экенин жазып чыккан. Февралдын аягында башка медиа каражаттары дал ушундай мүнөздөгү маалыматтарды жазышкан. Бирок бул маалымат расмий түрдө ырастала элек. Орусия бийлигинин башкы сынчысына айланган Алексей Навальный быйыл январда Германиядан келген соң кармалган. Ал февралдын башында 2014-жылкы иш боюнча 3 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. 2
2021 Өзбекстанда жарандарга ипотеканын негизинде 33.114 батир жана жеке турак жай берилет. Тиешелүү жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев 11 мартта кол койду. Жарлыкка ылайык ипотекалык негиздеги турак жайлар базар принциптерине шайкеш берилет. Айыл жергесинде 8336 батирден турган көп кабаттуу жеткиликтүү үйлөр курулат. Айрым категориядагы кишилер үчүн 3550 батирлүү турак жайларды салуу каралууда. Жеке турак жай куруу же реконструкция үчүн жеке жактарга насыя берүү тартиби бардык региондордо киргизилди. Буга чейин мындай жол жобо Анжан, Наманган жана Фергана облустарында гана болгон. Ар бир облуста жана Каракалпакстанда 500дөн жеке турак жай курууга насыя берилет. Дүйнөдө эгиздердин төрөлүшү бардык тарыхый рекордторду жаңыртууда. Мындай таянака репродуктивдик медицина боюнча дүйнөдөгү алдыңкы журналдардын бири болгон Адамдын репродукциясында жүргүзүлгөн изилдөөнүн жарыяланган жыйынтыктары далил. Окумуштуулардын айтымында бүгүнкү күндө ар бир 42 бала эгиз төрөлүүдө. Улуттук табигый тарых музейинин профессору Гиллеспи Сон энеликтин далили кийинчерээк дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө, айрыкча эң өнүккөн өлкөлөрдө балдарды төрөгөндүгү. Жаш курак өткөн сайын кош бойлуулуктун коркунучу 2 эсеге көбөйөт дейт профессор. Окумуштуулар дүйнө калкынын 99% жашаган 165 мамлекетте 2010-2015 жылдары эгиздердин төрөлүшү жөнүндө маалыматтарды топтошкон. Салыштыруу үчүн 1980-1985 жылдарга статистикалык маалыматтар алынган. Натыйжада Азияда, Түндүк Америкада жана Европада планетада эгиздердин саны өсүп жатканы белгилүү болду. Өзбекстан Кыргызстанга 20 тез жардам автомашинасын белекке тартуулады. Бул тууралуу 12 мартта президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Аталган автоунаалар бүгүн Кыргызстандын аймагына алынып өтүлдү. Бул маалымат ооба кубандырат, бирок андан да маанилүүсү чек ара. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамлекеттик чек ара маселесин жакын арада эң кеч дегенде 3 айда чечмей болуп жатышат. Бул тууралуу 12 мартта Ташкентте президент Садыр Жапаров менен жолугушкандан кийин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирди. Биз мамилелерибиздин тарыхында алгачкы жолу чек ара боюнча ким, эмне жана качан жасашы керектигин так бекем макулдаштык. Себеби биздин элдерибиз күтүп жаткан орчунду көйгөй, жада калса мөөнөтүн да аныктап алдык. 3 ай. Бирок бул эң узак мөөнөт болсун дедик. Айрым маселелер боюнча эң жакын арада бюрократиясыз эки тарап тең олуттуу жоопкерчилик алып чечебиз, деди коңшу элдин лидери. Ушундай баалуу, жагымдуу, керектүү, көптөн күтүлгөн кабар менен Аптанюз программасын жыйынтыктайм. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мээрим Абдилажанова айтып бердим. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.